Башка кабарлардан. Датка кемин ири электр линиялары штаттык режимде толук кубаттуулукта иштеп жатат. Учурда базар коргондогу жана кеминдеги көмөк чордондордо 40ка жакын адистер ишке тартылган. Ошондой эле учурда тоо баштарына коюлган тирөөчтөрдүн иштөөсүн көзөмөлдөй турган бригада түзүлүүдө. Түндүк менен түштүктү энергетикалык жактан байланыштырган подстанциялардын иши менен Гүлнара Касымбекова таанышып келди. Кемин көмөк чордонундагы электр жабдыктары ушул бөлмөдөн компьютердин жардамы менен башкарылууда. Адистер күн түн дебей ушул бөлмөдөн чыкпайт. Анткени бул жактан кайсыл жабдык кандай кубаттуулукта иштеп жатканына көз салышат. Бул жерде кызылдары күйүп жумушта дегенди билдирет. Мында өчүктөрү болсо ремонт дегендери. Кемин көмөк чордонунун ушул бөлүгүндө 220 киловольттук 7 ава чуалгысы жайгашкан. Так ушул жерден Ысык көл, Нарын, Чүй облустарына электр энергиясы бөлүштүрүлөт. Даткадан Кемин подстанциясына суткасына 150-200 мегаватт электр энергия келүүдө. Кышында түндүккө келүүчү жарыктын көлөмү мындан дагы көп болот. Чыңалууну уш жерден көзөмөлдөйбүз. Жайкысын чыңалууну төмөндөтөбүз, кышкы мезгилин кайра чыңалууну жогорулатабыз. Атайын орнотулган компьютерден кайсыл облуска канча көлөмдөгү электр энергиясы кетип жатканы да билинет. Адистердин айтымында Ысык көлгө бул подстанциядан башка облустарга салыштырмалуу көбүрөөк энергия кетүүдө. Анткени аймакта өндүрүш ишканалары көп. Деген менен Чүйдө деле өндүрүш ишканалары арбын. Кара Балта тарап жарыкты Кемин эмес Чалда бар подстанциясынан алууда. Ошондуктан Кеминден Чүйгө көлгө салыштырмалуу азыраак энергия кетүүдө. Азыр Жалал Абадта өндүрүлгөн электр энергиясы мурдагыдай Өзбекстан жана Казакстан аркылуу эмес, Кыргызстандын аймагына орнотулган мамылар аркылуу түндүккө жетүүдө. Мурда Өзбекстан менен Казакстанга жарыкты жеткирип берген үчүн жылына 8-9 миллион доллар төлөсөк, эми ал акча өлкөнүн казынасында калат. Казакстандын аймагы аркылуу түндүккө жеткирилген жарык үчүн расмий Астанага акчалай эмес, электр энергиясы менен төлөчүбүз. Эми аны аларга сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Казак коллегаларыма ошо кат жибергенмин мен. Ошо 1-август сентябрдан баштап бизде Датка Кемин чубалгысы толук кандуу ишке киришти. Ошондуктан биз ошо күндөн баштап туруп силерге мурда берип турган жанагы жоготуулардын компенсациясы берип турган электр энергияны биз бербейбиз деп. Ишке жаңы кирген подстанция кышында толук кандуу иштеп кетерине кепилдик бар. Анткени көмөк чордондун 220 киловольттук бөлүгү былтыр кышта жарыкты түндүккө жеткирүүсү сыналган. 500 киловольттук бөлүгү иштей электе жана тоо баштарына тирөөчтөр толугу менен орнотулуп бүтө электе. Көмөк чордонго жарык Фрунзе подстанциясы аркылуу келип түндүккө жеткирилип турган. Ал эми кышында электр энергиянын өчпөшү жана үзгүлтүккө учурабашы Датка Кеминин ишине эмес, ГЭСтердеги суунун деңгээлине байланыштуу маселе. Гүлнара Касымбекова, Эсентур Абукеев, Коомдук 1 канал, Кемин району.